Бишкек-Нарын Торгород автожолунун 296 жана 294 чакырымдарына түшкөн кар көчкүнү тазалоо иштери кызуу жүрүүдө. Учурда мына ушул кар көчкүнү тазалоого ар жак бетине 8 техника жана бер жак бетине 4 техника тартылып, жолду ачуу иштери кызуу жүрүүдө. Кан жолду бууган кар көчкүнү тазалоого облус аймагындагы жана коңшу облустардагы күчтүү техникалар тартылган. Алардын арасында 1,5 суткадан бери тынымсыз иштеп жаткандары бар. Маселен, мына ушул жолду көзөмөлдөгөн номер 41 жол телеишканасынын атайын техникасынын айдоочусу көчкү түшкөн. Алгачкы сааттардан бери тыным ала элек. Көчкү түштү дегенде эле келгенбиз. Заправка кылып алып баарыбыз болгон гаматтарыбыз иштегендерибиз келгенбиз. Уктай элекпиз, көчөккө эртең менен келген бойдон уктай элекпиз. Улабыз смен менен эле мындай эле алмашып иштеп атабыз, ошол. Эртерээк бүтүп кетсек дегенде эле элге жол ачылып калса элге деле жакшы болот эле ошол. Түзүлгөн кырдаалды эртерээк жөнгө салып, жолду тез аранын ичинде ачуу үчүн облус жетекчилиги жеринен көзөмөлдөө иштерин жүргүзүүдө. Ошондой эле түшкөн кардын көлөмү көп болгондуктан дагы да күчтүү техникаларды алып келүү аракеттери көрүлүп жатат. Ушул эле түшкөн көчкү быйылкысы мурунку жылдарга салыштырмалуу көлөмү да аз мас болсо да көбүрөөк экен, бирок ушул эле көчкүнү 1 ай тазалап жатып алган убакыттар болгон. Биз андай кылбайбыз, күнү түнү иштейбиз. Кудай буйрса, ушу майрам келатат, мына майрамдык маанайды элге тартуулап убагында бүтүргөнгө аракет кылабыз. Муну менен катар облус жетекчиси Сабыркул Ашымбаев өзгөчө кырдаал катталган учурда ишине кайдыгер мамиле жана жогорку бийлик башындагыларга туура эмес маалымат берген жетекчилер жоопкерчиликке тартылаарын билдирди. Мен ачык эле айтып коюшум керек. Бул жерде биздин облустун жетекчилердин жоопкерчилик мамилелерин да байкадым. Ушу жол өйдөнкү жетекчилерге дагы туура эмес маалыматтар жеткирип, ушу түшүп калган көчкүнүн мындай айтканда кичинекей эле көчкү дегендей маалымат беришкени мени өтө өкүндүрөт. Бирок булар мыйзам чегинде өзлөрүнүн жазаларын алышат. Адистердин эсептөөсү боюнча Бишкек-Торгород жолунун 296 чакырымдагы көчкүнүн көлөмү 900 000 куб метр, ал эми 294 чакырымдагыныкы 250 000 куб метр көлөмдө. Бирок иштеп жаткан техникалар кардын көптүгүнө карабастан ар кандай амалдар менен жолду ачуунун аракетинде. Түшкөн кар көчкүнүн көлөмү мындай чоң болгондуктан атайын техникалар астына мындай шагылды төгүп, андан соң карды алууга аракетин көрүшүүдө. Жалпысынан жолду ачууга карата 12 атайын техникалар тартылган. Алардын 6оосу 250 000 куб метр түшкөн кар көчкүнү тазалап жатса, калган 6 296 чакырымдагы 900 000 куб метр көлөмдөгү карды тазалашууда. Нарын Бишкек жолу жабык, зарыл жумушуңуздар болбосо чыкпай эле үйүңүздөрдө отуруп турсаңыздар. Жол ачылганда анан чыксаңыздар. Мына ушундай түзүлгөн кырдаалдан улам Нарын жана Кочкор райондорунун Сары Булак, Оттук, Казан куйган айылдарына жүргүнчүлөрдү жылытуу жайгаштыруу пункттары уюштурулуп, алыскы аймактан жол жүрүп бара жаткан жүргүнчүлөр дагы үйлөргө жайгаштырылган. Чайлы өкмөтү боюнча бул Оттук айыл боюнча ысык тамак уюшулду. Маал менен берип атабыз, ысык чайын, ысык нан кылып. Андан сырткары Оттук айылында 89 жаранды алыскы аймак казарман коноктор бар экен, ошолорду 11 үйгө жайгаштырып, ысык тамак жана жаткан үйлөрүн камсыз кылдык. Ал эми түшкөн көчкүнү толук тазалап жолду ачуу 19 мартка мерчемделүүдө. Ал үчүн кошумча дагы да күчтүү техникалар тартылууда. Адистер жол толук тазаланмайын жолго чыкпай турууну эскертүү менен абалды туура түшүнүүнү өтүнөт. Эсенбек Сталбек уулу, Адилет Алмазбеков, Өлкөдеми, Нарын району.